биздин ушул тренингдин алып баруучуларына терең ыраазычылык. Лично менин жашоомдо ушул азыркы туруш бир жылдын мурунку менин мечтам болчу да. Реально. Мен мындай сөйтүп атам азыр. Басында лишний сүйлөп койсом. Сүйлөй бериңиз эже. Мы свои. Да, уже свои чувствуется, да. Традиционный бизнесте өсө албай жүрөм да. Өсө албай жүрүп, бар жокту кыла бергем, бирок почему-то мындай акча деле тапкам да, бирок акчанын мааниси жок болгон да, баягы түнүтө челке суу куюп алгандай болуп эле, келген акча каяка кеткенин билбейт элем, сиңип кетип элем. Ошентип жүрүп мындай тренингтерге катышат элем, эмне кылат элем. Былтыр как раз ушундай кезде бир орус кишинин тренингине катышып калдым да. 10 күн болду. Онлайн болот эле. Мындай жарым саат эле болот эле да, анан жөн эле мындай эмелерди берет эле да. Тренинг, техникаларды эле берет эле эртеси күнү. Домашний задание сурайт эле. Анан ошол кезде ар бирибизден мындай бөлүнүп сурайт эле да, сенин максатың кандай, сенин максатың кандай депчи. Анан мен айткам да, ушул мен чоң доходко чыга албай жүрөм. Почему-то мен өнүгө албай атам деп айтканда, сен какой-то бир коуч нанимать этишиң керек деген да. Коуч, тренер нанимать этип, ошол менен заниматься этишиң керек деген да. Анан мен баягы коучту издегенде эң эле арзаны 1 айга 100 000 деп айткан да. Анан мен айткам да, 100 000 мен каяктан табам бул эми? Ал 1 айдын ичинде мен 100 000 берсем мага результат болобу, болбойбу деген да. Ошондо ал эме деген да, Вячеслав Решетников деген орус киши болчу. Айтканда сетевой маркетингге бар деген да. Ошол жерде самый прокачанный, успешный психологтор, тренерлер ошол жерде отурат деген да. Анан мен үйүмдө отуруп алып аябай ойлонгом да, кайсы немеге барсам экен, кандай бир сетке барсам экен деп ушинтип ойлонгом да. Анан бир күнү балам 10 жашта балам бар. Балам менен эмеде жүрсөм, площадкада жүрсөм, бир эже отуруп, бир кыргыз эже. Ал көрсөм мен балам 3 жашынан тааныйт экен да. Мен ал эжени биринчи жолу көрдүм да, ошол моментечи. Анан балам аты Бостон, ты с кем гуляешь дейт да. С мамой деп коюп, балам ойноп жүрүп да. Монтип карап коем, эженечи, каяктагы эже депчи. Анан аябай жөтөлүп аткан экен да, аябай жөтөлүп аткан экен. Мен башка скамейкага өтүп олтургам. 2-3 күндөн балам менен чыксам, баягы эже дагы жүрүптүр. Анан бир скамейкага отурдум да, балам ойноп кетти. Анан бир кезде балам чуркап келди. Мама, я пить хочу деди эле, баягы аял мен отуруп. Сен Бостон мамасы болосуң, мен 3 жаштан бери тааныйм да дейт. Сен биринчи жолу көрүп атам дейт. Канча жашта балаң азыр? Азыр 10 жашта да. 7 жылдан бери тааныйсыз. Баламды 7 жылдан бери тааныйт экен, бир домдо жашайт экенбиз. Бирок вообще билбеген экен. Анан бирдеме болуп сүйлөшүп кеттик. Анан мен айттым, өткөндө аябай жөтөлүп аткан экенсиң, мен ошон үчүн алыскы отуруп алдым дедим да. Десем, ооба ушу тиминди ичип аябай жакшы болду, ошондон жакшы болбодумбу деди да. Тимин деп эми угат элем да тиминди. Анан баягы балам мектепке баргандан кийин баягы отоплениялар бүйрөктөн туруп, балдар ооруп бар, өзүдөр оорой берет, ошонго иммунитет түшүп кетпесин деп жылда мен витамин алып берчүмүн да. Анан ошол эжеге айттым да, август болчу да. Анан эже мага алып бериңизчи ошо неме тиминден дедим да, балам алып берейин дедим. Өзүң эле офиске барып жазылып алчы, эми 12,5% скидка менен аласың деди. Мейли барам деп анан бердим. Алып баштадым, ошо балам алып бердим. Анан кийин ойлодум да, өзүм деле ичсем болбойбу, эмнеге балам менен алып беришим, өзүм да ичейин деп келсем эле анан ошо мурунку вышестоящий эмелерим маркетинг курамды айтып кетти да. Ушундай. Мен вообще эчтеке түшүнбөй жокмун, эмне кылган жокмун. Анан баягы кишинин айткан сөзү эсиме чыкты да. Мен ушул эмеге сетевойго келишим керек эле го. Мен ушул жерде анан сурадым. Сабактар болобу? Мага самое главное дедим, сабактар болсун дедим. Сабактар болсо мен иштейм дедим да. Десем, болот деп мага эме ушу бизнес пландарын полный айтып берди. Ошонтип анан күзүндө туулган күнүн алдында эме кылбадым эле, обучение бесплатный каждый день. Ошондо мен отпускага чыгып алдым. Отпускага чыгып алып, каждый день келердим эле, эртең менен келип, эртең менен 10дон баштап 11-ге чейин болот эле. Каждый день ошол моментте эле какой-то бир скачок болду да менин жашоомдочу. Эми доходум да чоңойду да, мындай какой-то жизненный өзүмчө какой-то бир нерсе эле жасагым келе берди да, ушинтип бир нерсе эле жасагым келе. Анан баягы уже командам өсүп кетти, өсүп атат. Командам аябай өсүп кеткен жылдыгачы, бирок мен ошондо билбеген экенмин да, кантип иштегенди, баягы партнерлор менен, нижестоящийлер менен кантип иштеп, мен вообще эмне кылбайт элем да. Иши кылып эле адам жаздырсам эле болду деп эле ошентип жазып кете берген экен да. Анан баягы лидерство 1 деген 12 декабрда ошондо мен вообще жарылган да. Реально мен
180 градус башка жакта карагам да ошондочу. Агай өткөн го 5 саат мен бир дыхание менен отургам да ошол жердечи. Ошондо ойлогом да мен настоящий эмени эми таптым деп ошондо аябай сүйүнгөм да. Үйгө кетип атып тиги Жанна болчу экөөбүз барганбыз партнерибиз. Аябай жазган да, давай сабактарды өтөлү, давай мындай кылайлы, идеяларды таштап ушинтип давай деп аны аябай эме кылгам да. Анан баягы кийин баягы эмеге кетип ошондой болуп атат. Мен өзүм дагы ошондо дагы депрессияга кирип кеткен экен да. Баягы үйүмдө гүлдөрүм да курап баштаган да, реальночу саргайып, кургап, ооруп баштаган да. Өзүмдү күндүзү деле уктап, түндөсү деле уктап, эрки традиционный бизнестен нольго даже минуска кирип кетти да ошочу. Минуска кирип, анан бул успешный старт башталды, 1-2-сине жетишпеген жокмун мындай. Баягы депрессиядан чыгышым кыйын болуп жүрдү да. Анан мына 3кө келгенде, 3-үncü успешный старт, 3-үncü сабагынын 2-нчи сабагында бир сөз мени ойготту да. Что ошондой жакшы жашоого татыктуу экенимизди мен ошону билдим да. Мен мынтип өйрөтөм. Мынтип мен уютный квартирада жашайм, таза квартирада жашайм. Тапкан акчам нормальный мындай, нужный кысынып жашабайм деп өзүмө ушунтип эле эме кылып өрчүмүн да. Көрсө биз ошентип татыктуу мындай бактылуу ушундай жыргал жашоо татыктуу экенибизди мен билбешим эле да. Ошол успешный старттын 3-төн 2-нчи сабагында мен көзүм ачылды да, реально көзүм ачылды да. Что жизнь можно, оказывается, изменить, реально каалагандай жашоого эме кылсам татыктуу экенибизди мен ошондой түшүндүм да, реально мурун өзүмө сурап туруп, өзүмө ответ берип туруп, өзүмө решать этип койчумун да. Реально ошондой. Азыр мен эртеме 4-төн баштап уже мындай уйку жок мендечи. Баягы ошо баягы максат койгом, ошол максатым менен башыма келе берет да. Башыма келе берет мындай. Я это смогу деп ичимен бирөө айтып берет да. Ты сможешь, давай депчи. Ошол азыркы эме мындай жатып атканда дагы менде иштеп турат. Ты сможешь, давай. Эртемен 4-тө как положено, 4:30-5-ке жакын без будильника ошо мээмде эметет да. Давай, ты сможешь, давай, вставай депчи. Ушундай какой-то бир адам ичиме кирип калды да, мындай. Сен жашооң башкача болуш керек дегенчи. На самом деле мен өзү психология менен күчү менен неизлечимый баламдын диагнозун жакшы кылган экен. Мен азыр ошону эми жетип атат магачы. В свое время, оказывается, неизлечимый вообще мына волшебная таблетка жок деп врачтар айткан да. Ошол балам мен өзүм жакшы кылган экен да, ушу психологиянын күчү менен. Бир таблетка дары бербестен жакшы кылган экен. Мен азыр ушул успешный старттын 3-үncü выпускына келип ошондо билип атам да, реально азыркы эми эмне деп айтмакчымын, ушул биздин успехтебиздин эмеси силердин фруктуңар да, эмчи агай сиз менен Мимоза Турбековна силердин эмгегиңердин салымы аябай чоң экен, реально адам. Сен ошо 2-нчи сабакта эле баягы мен шокат эткенде эле анан кийин содаң түшүп кеттиби? Мен өзүчө эле. Мен вообще успеть этпейм. Вообще успеть этпейм. Мен вообще чарчап автобус менен мындай көчөдө транспортто кетип уктап, ошондо уктап калдым да. Вообще успеть этпей чуркап калдым да. Вообще ноль мындай мёртвый турган нерсе кыймылдап кетти да. Сен ошо шокат эткенден кийин эле. Ооба, ошо машинам даже бузулуп 6 айдан бери турган да, вообще мындай. Эч ким даже караган эмес, чаң басып, уже мен өзүм эле карабам да. Карпарларым деле бирөө эчтеке кылбай эле турган да. А балдар келип эже биз карап алып көрөлүчү, эме жок мындай булган жер биз эле карап береличи деле балдар, тааныш балдар келип, ошо өздөрүнүн эмеси автосервиси бар балдар келип алып кетип, өздөрү оңдошуп эле бери эле мындай эле экен, эч кандай эле проблемасы жок экен, өзү эле болуп кетти да. Ошентип доход да көбөйүп эме болду. Эми азыр, конечно, кичинеге стабильность жетишпей калдым. Кичине эме кылдым, бирок ошол 2 неделя вообще мындай жетишпей аттым да. Жетишпей баягы запарам, вообще башым мындай айланып калдым, эмне кылышымды билбей, баягы уже даже налаганга чейин барып кеттим да. Эмнеге мен ушундай болуп кеттим деп кайра анан кийин шүгүр айталам, токтонуп анан мындай кичине бир эмеге келдим да. Молодец, это вообще. Былтыркы ошолдо мен ошол Вячеслав Решетников айтканда ушундай эмени окружение представлять эткем да, ушундайда болуп калсам, кантсам экен, ушундай болоюнчу деп мындай представлять эткен элем да. Мына бүгүн ошол мечтам сбылась. Мечтайте, сабактарды сөзсүз окугула да. Вот мен канча жылдан бери кыйналып жүргөм, мен жалгыз бой энемин, балам орукчан эле, мен слава богу азыр орукчан эмес, смело айта алам. Мечталар, оказывается, сбываются, да? Главное верить в себя, верить и кылаткан ишиңерге, оказывается, надо верить.
ошондо бир күн болсо бир күнү бир какой-то сөздүн какой-то бир тамгасы даже бизди ойготуп коюшу мүмкүн экен да. Ошон үчүн ошол декабрда лидерство 1, лидерство 2, 3 кылабыз дедиңер. Ошо 2, 3 болбой калганда мен вообще депрессияга Болот. мен кантип болбой калат бул депчи жазгынга айтам да кантип булар эмне до конца чыгарбайт баштаган ишим деп анга эме кылам да эмнеге деп ушинтип эме кылгам да реальночи азыр бүгүн мен реально мындай ушул сөз да от души чыгып атат да реально чыгып атат да мындай өзүмө даже кээде ишенбей кетем да бир жылкы мурунку мен азыр да отпускадамын бир жыл мурун мен үйдө тердеп мындай эмне кылсам экен баягы из безвыходного безысходности баягы каяка барышым эмне кылышым мындай ушундай парча эме тер чыгып кетет эле да кантип мен өзүмө өзгө каяктан табам мен мындай нерсени депчи бүгүн болсо мына разумын, потому что ошо каждый силер жазып аткан отзывдар дагы мындай ошо отзывдардын букваларында дагы маани бар экен да. Бир күнү окусам, прям где-то окусам, прям реально да бир бирибиздин историяларыбыз эле бир бирибизге урок боло берет экен да. Силер көңүл буруп ошону эме окусак, прям глубины ушул сөздөрдө прям глубокий смыслдар бар экен ар бириндечи. Ошон үчүн мен ыраазымын, ушундай сабактар түзүп чыкканыңарга ыраазымын. Ишенгениңерге ыраазы жеткилдирем. Чоколадтардан тоже ыраазымын. Рахмат. Мы все молодцы. Да, молодец, поздравляю.